Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунун мамлекеттик администрациясынын жана райондук архитектурасынын жооптуу кызматкерлери кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 6 февралда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 343 беренесинин 1-бөлүмүндө каралган кылмыштын негизинде опузалап пара алуу боюнча кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталган материалдын алкагында акча каражаттарынын бир бөлүгүн берип жаткан учурда Базар Коргон райондук шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын башкы бухгалтери жана Базар Коргон райондук мамлекеттик администрациясынын архитектура курулуш көзөмөлүнүн башкы инспектору кармалды. Аталган кызмат адамдары алдын ала кылмыштуу бүтүмгө ээлип, кызматтык абалын кыянаттык менен пайдаланып, жеке ишкерден коммерциялык объекти курууга уруксат берүү үчүн 200 000 сом мөлчөрүндө акча каражатын талап кылгандыгы аныкталган. Кармалгандар Кыргыз Республикасынын кылмыш процессуалдык кодексинин 96 беренеси боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө камак жайына киргизилди. Учурда Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башкы башкармалыгы тарабынан бул кылмышты жасоого катышкандардын баардыгын аныктоо багытталган комплекстүү тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө.